Министр, ооруган жокмун деген бейтаптардын сөзү чындыкка дал келбейт. Бейтап коронавирустун белгилерин өзү байкабай, дени сактай сезилгени менен организмдеги вирус анын айланасындагылар үчүн кооптуу. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Ведомство жетекчиси социалдык тармактарда айрымдар оорубасам деле жаткырып коюшту, дары беришкен жок деген маанайда билдирүүлөр тарап жатканына токтолду. Оорубаган адамды кармап туруунун бизге эч кызыкчылыгы жок, бейтап өзүн дени сак сезсе да, андагы вирустун козгогучу айланадагылар адамдар үчүн кооптуу. Ошол себептен аны дарылап чыгаруу биздин милдет. Чыккандан кийин мен дары ичпейм, дарылаган жок деп айтканы акылга сыйбайт. Кандайдыр бир билдирүү жасаарда этият болууга чакырат элем, деди министр. Эрежени сактаса болот экен. Коменданттык саатты бузгандар 100гө жеткен жок. 5 апрелге караган түнү Кыргызстандын өзгөчө абал киргизилген аймактарында коменданттык саатты 99 киши бузуп, башка күндөргө салыштырмалуу азыраак болду. Бир дагы автоунаа катталган жок. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, коменданттык саатты кече 159 киши бузса, андан мурдагы күнү 117 киши эрежени сактаган эмес. Негизи жогорудагы тартип киргизилген алгачкы күндөрү аны 200дөн ашуун киши бузган. Коменданттык саатты негизинде Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарлары, Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондорунда кечки саат 8ден эртең мененки саат 7ге чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Бишкек шаарында 84, Ош шаарында 11, Сузак районунда 2, Кара Суу районунда 2, Жалал Абад жана Ноокат районунда эч ким коменданттык сааттын тартибин бузган эмес. Кармалгандар ички иштер органдарынын аймактык бөлүмүнө жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң үйлөрүнө кое берилген. Ал эми өзгөчө абал киргизилгенден тагыраагы 25 марттан тарта коменданттык саат эрежесин бузган 1866 адам кармалган. Ички иштер министрлиги элге кайрылып, эреже бузуулар болсо мыйзамдын негизинде жазасын алаарын билдирди. Кыргызстанда дагы 3 адамдан вирус аныкталды. Баары Бишкектен. Кыргызстандын аймагында 5 апрель саат 10го карата дагы 3 адамдан вирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов билдирди. Жалпысынан Кыргызстанда 147 адам вирус жуктуруп, анын 9-у сакайды. Вируска кабылган алгачкы бейтап 2 апрелде көз жумган. Ал Ноокат районунун 61 жаштагы тургун эле. Ошондой эле 4 апрелде өлкө боюнча 9 дарыгер COVID-19 жуктуруп алганы кабарланды. Алардын 7-өө Жалал Абад областында, бирөө Бишкек, дагы бирөө Ош шаарында эмгектенет. Ошол тапта эпидемиологиялык кырдаалдан улам Кыргызстан өзгөчө кырдаал режимин өткөрүүдө. Дарыгер Италияда вирустан көп адамдын көз жумган себебин айтты. Италия вирусту өз убагында алдын албагандыктан каза болгондор көп болуп кетти. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы Санкт-Петербургдагы колдонуучулардын укугун коргогон федералдык кызматтын алдындагы микробиология жана эпидемиология изилдөө институтунун башчысынын орун басары Александр Семеновго шилтеме берип кабарлады. Италия аз дегенде 3 жумага кеч калып калышты. Биз мындай кылбаш керек экенин түшүндүк. Азыр биз бул жакта иштеп жардам бере баштагандан тарта көп нерсени билип калдык, деди Семенов. Ал италиялыктар карантинге араң көнгөнүн, жергиликтүү эл аралыкты айткан эрежелерди да сактабай коюшканын кошумчалады. Италияда эмне болуп жатканын көрүп жатам. Кечээ биздин адистер Бегамодогу кары-картаңдар жаткан пансионаттардын биринде иштеп келишти. Ал жакта 120 улгайган адамдын ичинен 50-сөө көз жумган. Дагы 60ка чукулу коронавирус жуктуруп алган, деген Семенов. Акыркы маалыматтар боюнча Италияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 124 миңден асса, каза болгон 15 миңдей учур катталды. 20 миң адам айыгып чыккан. Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон 662 үй бүлөгө бир мүшөктөн ун берилди. Шаардык мэриянын басма сөз борборунан билдиргендей, материалдык резервдер фондунан бөлүнгөн 33 тонна ун кааладагы оор шартта турмуш кечирген үй бүлөлөргө атайын комиссиянын чечими менен таратылууда. Муктаждарды шаардагы тийиштүү тармактардан жана шаардык кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссия аныктаган. Жалал Абад шаарында өтө оор шартта жашаган 942 үй бүлө бар. Алардын 100дөн ашы
машыгы багар көрөрү жок каарылар. Буга чейин алардын айрымдарына шаар мэриясы жеке ишкерлер азык-түлүк таратып берген. Кыргызстандагы жардамга муктаж адамдар жана үй бүлөлөр бекер ун менен камсыздала баштады. Өкмөт бул үчүн мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 10 000 тонна ун чыгарууну чечкен. Унду бөлүштүрүп жеткирип берүү милдети өзгөчө кырдаалдар министрлигине, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлгөн. Ноокатта вирус аныкталган 80 жаштагы бейтап каза болду. Кыргызстанда вирустан 80 жаштагы дагы бир бейтап көз жумду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Улгайган адам вирусту чет өлкөдөн жуктуруп келип дарыланып жаткан. Абалы оорлоп, жүрөгү кармап каза болгон деп айтылат маалыматта. Казакстандагы 4 кыргызстандыктан коронавирус аныкталды. Жамбыл облусунун Саламаттыкты сактоо башкармалыгы вирус жаңы аныкталган 17 кишинин ичинен 4-өө кыргызстандык экенин билдирди. Алар жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары экени кабарланды. 5 апрелге карата Казакстанда COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 551 киши болду. Алардын ичинен 36 бейтап сакайып чыкты. Илдеттен 5 адам каза болду. Учурда Кыргызстандын расмий органдары бул боюнча комментарий бере элек. Москвада курулушта чыккан өрттө кыргызстандык каза болду. Москвада вирусту дарылоочу оорукананын курулушунда 40 жаштагы кыргызстандык каза болгонун Нурбек Абдрахманов Азаттыкка кабарлады. Курулушта иштеген Абдрахмановдун айтымында 5 апрелдин таңында мигранттар жашаган чатырда өрт чыгып, бир адам тышка чыга албай калган. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова элчиликтин кызматкерлери кырсык болгон жерге чыгып кетишкенин билдирди. Буга чейин 30 мартта жумушчулар жашаган 7 чатырда өрт чыгып, иштегендердин кийим кечеси, документтери өрттөнүп, 3 адам жабыркаганы маалым болгон. Кыргызстандыктар миңдеген мигрант иштеген жайда вируска байланыштуу санитардык коопсуздук, өрт өчүрүү жана тез жардам көрсөтүү каралбагандыгын белгилешкен. Москвадагы кыргыз элчилиги өрттөн кыргыз жарандары жабыркабаганын, ал эми документсиз калган 7 жаранга укуктук жардам көрсөтүлө баштаганын билдирген. Москвада жаңы инфекциялык оорукананын КМШ өлкөлөрүнөн барган миңдеген мигранттар куруп жатышат. Расмий маалыматка караганда курулушка 6 000ден 8 000ге чейин жумушчу тартылган. Мекендештердин айтымында алардын 2 000дейи кыргызстандыктар. Москвадан 30 чакырым жерде жайгашкан Головатство кыштагында вирус жуккандар үчүн оорукананын курулушу 12 мартта башталган. 43 гектар аймакта жалпы аянты 70 000 чарчы метрден ашкан 500 орундук бейтапкана курулуп жатат. Москванын мэри Сергей Собянин аны бир айда бүтүрүүгө убада берген. Муңайга байланыштуу эл аралык онлайн конференция жылдырылды. Муңай экспорттоочу мамлекеттердин өкүлдөрүнүн 6 апрелге белгиленген видео конференциясы жылдырылды. Чет элдик агенттик билдиргендей, онлайн жыйын 8 апрелде же 9 апрелде өтүшү ыктымал. Конференция Эр-Рияд менен Москванын муңай өндүрүшүнө байланыштуу тил табыша албагандан улам өз убагында өтпөй калды. Сауд Арабиясы COVID-19 пандемиясына байланыштуу экономиканы колдош үчүн муңай өндүрүшүн азайтууну сунуш кылган. Орусия өндүрүштү чектөөгө негиз жок экенин билдирип, сунушка макул болгон эмес. Буга жооп катары Эр-Рияд муңайын арзандатып өндүрүшүн күчөткөн. Орусия муңай өндүрүүчүлөрдүн ОПЕК+ тобуна кирген өлкөлөрдүн келишимин узартуудан баш тарткан. Москва 6 апрелге белгиленген жыйында туура чечим кабыл алууга чакырган. Ишембеде муңайдын Brent үлгүсүнүн бир баррели $35 болду. Былтыр жыл этегинде бул көрсөткүч $65 жетип турган. Садырбекова Олимпиадага барчу спортчулар үй шартында машыгууда. Токиодо өтө турган 32-чи жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо уткан спортчулар карантинге карабастан үй шартында машыгып, жеке устаттарынын көзөмөлүндө даярданып жатышат. Бул тууралуу Нурпери Садырбекова Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында коронавирус пандемиясына байланыштуу үстүбүздөгү жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарынын мөөнөтү жылдырылып, эми 2021 жылдын 23 июлунан 8 августуна чейин Олимпиада, 24 августтан 5 сентябрга чейин Паралимпиада оюндары өтөрү белгилүү болду. Спортчулар үй шартында даярдыктарын улантып жатышат. Алар менен дарыгер жана психологдорду иш алып барууда. Анткени көп убакыт даярданып жүрүп, айрым спортчулар мелдештерге чыкпай калгандыктан стресске кабылышы мүмкүн.
Ошол себептен моралдык колдоо да көрсөтүүгө аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 5 жолдомо бар. Аларды грек-рим күрөшү боюнча Атабек Азизбеков, кыз келиндер арасында күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова, сууда сүзүүчү Денис Петрашов жана жеңил атлетикадагы Юлия Андреева менен Дарья Маслова да алышкан, деди Садырбекова. Ал ошондой эле учурда Паралимпиада оюндарына да даярдыктар кызуу жүрүп жатканын айтып, план боюнча 10дон ашуун спортчу жеңил атлетикада аталган мелдештерге жолдомо алат деген үмүт бар экенин кошумчалады. Вирусту аныктаган тест-тема Кыргызстанда жетишсизби? Министрдин жообу. Кыргызстанга тест-темаларды алып келүү иштери уланып жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри брифинг учурунда айтты. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында вирусту тез аныктай турган 60 миңдей экспресс тест-тема бар. Ал эми жөнөкөй тест-тема жаатында көйгөйлөр жаралууда. Бүгүнкү күндө 17,9 анализ чогултулса, тест-теманын жетишсиздигинен анын 8100-ü тоңдурулуп турат. Мурдагы күнү өлкөгө 5 тест-тема топтому алып келинип, лабораторияга жөнөтүлгөн. Ар бир топтом 220 анализди аныктай алат, деди министр. Ал бүгүн саат 2-де Кытайдан вирусту аныктоочу тест-теманын 84 топтому келери. Аркы жумада Туркия 350, Россия 90 тест-тема топтомун жиберсе, бул маселе толугу менен чечиле турганын кошумчалады.